Dertke düşüp ötkön ömür yaşadım. Al olunup büyüp candı o canım. Yaştığımdı mahabattı canıdır bal. Az yol boyum uşul günkü ak canım. Al gezek menin esimde Ali da sonunu sezimge. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаев Нарын областынын Жумгал өрөөнүндөгү Көгүчкөн Баймат аттуу зооканын үстүндөгү Тепши аттуу төрдө 1940-жылы жарык дүйнөгө келген. Түпкү аталары Саяк уруусунун Тайлак баатыр чыккан Ыман тукумунан. Чоң атасы Турсунбай ошол өрөөнгө таанымал комузчу, дастанчы, хуудул адам болгон. Биз баарыбыз тең ошол чоң атамдын колунда өсүп чоңойгонбуз. Ошондуктан бүт ошол бала чакабызга чейин фамилияларыбыз Турсунбаевдер. Ал эми атасы Мурзаалы Турсунбай уулу улуу ата мекендик согушка катышып, фашисттик баскынчылар менен баатырларча салгылашып, бир бутунан ажырап келсе дагы комузу менен айылдагыларга эрмек болуп жүргөн. Кийинчерээк Кыргыз СССРнын 40 жылдыгында фестивалга катышып, радионун алтын фондусуна Кер Толго, Калматайдын Караөзгөй, Молдо бала бери келой, Таңшыма, Селкинчек жана башка 50-гө жакын элдик күүлөрдү жаздырып кеткен. Атам ошол Атай Огонбаевдер менен 1939-жылкы Москвадагы өткөн кыргыз искусствосунун декадасына Кремльде комуз черткен адамдардын бири. Ал эми апасы калый бүбү, келишимдүү, колунан көөрү төгүлгөн ус, чебер, мукам үндүү, ыргашыктуу адам эле. Колунан көөрү төгүлгөн ус ишмер адам эле да. Мына таттуу карындашым ошол апамды тартканда. Атасы Мырзаалы ошол учурда айылдык кеңештин төрөгасы болуп иштеп, элдик адам болгондуктан үйүнөн киши үзүлчү эмес. Апасынын жайнаган дасторконунан Мыскал Өмүрканова, Мидин Алыбаев сыяктуу таланттар далай ирет даам сызышкан. Адегенде Жумгалбек байкем, Сатчелбек байкем, анан менден кийин таттуу төрөлүп атат. Ошондо чоң атам 3 эркектен кийин, эркек уулдан кийин кыз болду. Таттуу болсун деп чоң атам Турсунбай койгон. Агасы Жумгалбек, карындашы Таттуу бүбү үчөө түйшүккө эрте аралашты. Колхоздун талаасында апасы менен машак терип, үй окатын тындыра жасашат. Мектепте жаман окуп жатышат деп айтышпасын деп тырышып, жалаң жакшы баага окушту. Өздүк көркөм чыгармачылык ийримдерине, спорт секторларына катышып, алдыңкы катарда чоңоюшту. Карындашы Таттуу бүбү жалгыз кыз болгондуктан Нуркан ага аны өзү менен дайыма бирге ала жүргөн. Нуркан аганын чыгармачылыкка болгон алгачкы шыгы Жумгалбек, Сатсалбек агалары достору менен келишип, кыякта, гитарада, комузда ойногонду үйрөнүп жаткан мезгилде ойгонот. Аларды көрүп, ушул музыкалык аспаптарда кол ойнотуп черткиси келет. Агалары ойноп бүтүп, чыгып кетишкенден кийин эшикти бекем жаап, карындашы Таттуу бүбүнү кароолго коюп, кылдуу аспаптардын кылын толгоп алып үйрөнөт. Анын черткен комузунун, тарткан кыягынын коштоосунда ырдаган алгачкы ырчысы да карындашы Таттуу бүбү эле. Менин 180ден ашык ырымды ырдаган биринчи аткаруучум Таттуу болгон. Ошон үчүн жана Айбарат атты Таттуу 17 жашка чыкканда 1961-жылы 12-июлда Ташкенттен Таттуунун туулган күнүнө арнап чыгаргам. Эми тагдыр ушундай экен, бирок Таттуунун көзү өтүп кеткенден гимни болуп калды. Айбарат атты уксак Таттууну эстейбиз. Ак булутту аралап Айбарат акбу болуп көлүдөгү жайбаракат. Экөө ушунчалык бири-бирине жакын, ынак бир туугандардан болушту.
Карындашы таттуу үйгө Нурканаганы Нукен деп чакырса, Нурканага карындашын Танечка деп эркелетип турар эле. Gülüktü dala yarınım, Yürektin çoğu yeçelik. Карындашы таттуу үй экөө мектептин өздүк көркөм чыгармачылык кружогунан тышкары райондун маданият үйүнүн астындагы драмалык ыр-бий кружокторуна катышып, райондун намысын республика боюнча коргоп, кароо фестивалдарга барып, ийгиликтерди жаратып келишчү. Ошондо эле бир туугандар таттуу үйбү Нуркан деп эл оозуна алынып калышты. Нурканага мектепте окуп жүргөн мезгилинде эле Саанчы жеңем Алиман, Жылкычы кыз, Бурмакан, Шаңдан өлкөм, Сен партия, Күтүү, Эсимде, Торгой, Сагындым силерди курбуларым, Кош Соңкөл жана Энеме деген сыяктуу обондуу ырларды чыгарды. Esimde bala çakta suygen enem Esi yok ulun üçün arzan erem Bu kişi olsa ошол биздин республикалык Мурутбек Раскулов атындагы академиялык кыргыз драма театрында иштеп аткан учурларда көп көрдүм. Дүйнөлүк классикалардан жана Гальдонини, Шекспирдин чыгармаларынан ушулардан ойноду. Биздин бардык көрүнүктүү драматургдардын бардыгын да ошо кейипкерлердин ролун алып чыкты. Мисалы үчүн алып карайт Токтоболот Абдымомуновдукун, Марбажиевдикин, Бексултан Жакиевдикин, Баки Өмүралиевдикин жана башка тиешелүү деңгээлдеги режиссерлордун, сценаристтердин, драматургдардын иши кылып ошол жерде иштеп аткан адамдардын көпчүлүк пьесаларына катышып, ушунчалык ийине жеткизип ойноду. Ошонун баары эсимде турат. Бир нерсе айтайын дедим эле, кайра айткым келбей калды. Анда мен тек алачка бара турайын. Жок. Ясул агай. Жалгыз гана биз шапага көз бири-бирибизден сыр жашырышпайбыз. Айта бериңиз. Укшак айылга жыландай сойлоп турат. Сен акыйга зуаржат өкөңөрдү жаман жорук баштап бузулушту деп аксакалдар күнөөлөп жатышат. Кырсыктын баарын силерге оодарып жатышат. Күнөөлөсө жалгыз гана Шапактын күнөөлөй турган акысы бар. Аксакалдардын каргышы мага тийбейт. Алар уру башчылар, алардын тилин албай койгого болбойт. Жыл жаман жут башталды. Бул кырсыкты аксакалдар силерге оодарып жатышат. Жалган Элсугул агай. Акыйгат ниет таза. Кантип мунун кырсыгы тийсин журтка. Жалган Ясугул агай. Жанагы дербиш деген эме түлкүдөй жойлоп, айылдын ичин иритмек болду. Бузукуларды кууп жоготпосоңор, тукум урут болосуңар деп аксакалдар тукуруп жатат. Бул искусствода биринчи сулуулук керек. Бой керек, өң керек, анан талант керек да. Бул Нурканда сулуулук бар, бой бар, өң бар, жакшынакай. 6-чүнү кечинде аттууру дүйнөлүк ырчы Болот Миңжилкиевдин аткаруусунда 1974-жылы Чехословакияда Прага шаарында өткөн дүйнөлүк ырлардын, ырчылардын фестивалында лучшая музыка года болгондо. Анан өлкөбүзгө кайтып келгенден кийин эсирин эл артисти деген ардактуу наам ыйгарылган Болот Миңжилкиев агабызга. Жора деген кино чыкты эле, ошондо жакшынакай бир ролду аткарды эле. Юра, к скале, скорей! Мен ушул 70-80 жылдары Нарын театрында иштеп,
директор болып қалдым, мен ошо актер болып барғанмын. Ошо кезде менің қол алымда иштеп қалған Нұрқан. Нұрқан ошо 80 жылдың баш жеринде 70 жыл башында барып қалды. Bir-iki жыл иштеп қалды. Ошондо ошо жактан да көрүндү да ырчы катарында, обончу катарында и актер катарында. Эркин, поехали. Я прошу. Идем. Нет. Я останусь с отцом. Родной. Единственный мой. Сыночек. Раз уж они за тобой приехали, что поделаешь? Эркин, тебе ведь надо учиться. Учись. Кандай роль болбосун, мейли азыр кайсыгына драма театр болобу, кайсыгына жерге чакырбасын, тапшырган ролдордун бардыгын ушунчалык жеткизе, майын чыгарып туруп, ширесин сыгып туруп аткара турган киши деп эсептеймин. Агайды биринчи жолу көргөндө ушул драма театрдан спектакльде роль ойноп аткан жеринен биринчи көрдүм да. Ошондо 70-жылдардын баш жагы эле биз студент кезибиз эле. Ал кезде театрда спектакльдер бат-бат коюлуп, премьералар болуп турчу. Ошондо биз дайыма театрга студенттер катары дайыма барып турчубуз. Ошондо бир спектакль болду, премьерасы болду. Күйөө жолдош деген спектакль экен. Ошондо билет ала албай, элдин көптүгү ушунчалык болуп атып киргенбиз. Эми ал кишинин ойногон ролун менимче ошондон кийин ошол спектакльге Нуркан абаны көрүш үчүн келе тургандай болуп калды окшойт көпчүлүгүчү. Аккордеон черткен кишилер анда сейрек эле. Ошондо ушул киши биринчи баштап биздин айылга барганда ушундай аккордеонду куулжута черткенден ушунда шыктанып суктанчубуз да. Нуркандын бир чоң эрдиги деп айтсам болот да. Ушул өзү чоң актер, театр актеру. Ошонун ичинде жүрүп, ушул жанагы композиторлук, обончулук өнөрүн таштабай, муундар өзгөрдү, бирок эмгиче чейин ырдап жүрөт. Өзүнүн могу обон чыгарып, анан ырдаган ырлары өзүнүкү кулуктуу болду. Анын ырлары элдин, калктын арасына кеңири сиңип кетти. Мен эмне үчүн мына мондай жаратылыш менен такай жүрөм. Bir günü Talas'ta жүрөм, bir günü Oş'ta жүрөm, bir günü Batkent'te жүрөm, bir günü Жаллабат'ta жүрөm, bir günü Göl'de жүрөm, bir günü Narın'da жүрөm. Men азыр тынымсыз иштеп аткан учурум. Ар тараптуу талант Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаевке мындан ары дагы чыгармачыл ийгиликтерди жана ошондой эле театр жаатындабы, кинодобу же обологон обондору аркылуубу чыгармачылыктын эң бийик сересине чыгуусун каалайбыз. Жакшырлар жан дүйнөнүн азыктары, жакшырга жан дүйнөдө азык барбы? Кай бирде музыканын дамы ширин, бир уртам кашыктагы бал сыяктуу деп, бүгүнкү ыр майрамга кош келиңиздер. Көп кырдуу талант ээси, драма жана кино актеру, обончу композитор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурканбек Турсунбаевдин 80 жылдык маракесинин алкагында биротоло келдим сага бүгүн мен аттуу театралдаштырылган чоң программадагы концертке кош келиңиздер. Өнөр менен жылдыз болуп жангандар, калем менен дүйнө кезген кармандар, эмгек менен эл озуна алынып, бүт өмүрү өрдөк болуп калгандар дейт. Андыктан ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу бүгүнкү биздин ыр майрамдын кадырлуу коноктору, дагы жолу бүгүнкү сүйүү майрамы, ыр майрамы менен жалпыңыздарды куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ал эми азыр сахнага бүгүнкү мына ушул салтанаттуу кечебиздин
кадырлуу коногу бүгүнкү мына ушул салтанаттуу кечени ачып бериш үчүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Иманалиев Кайрат Олжобаевди сахнага чакырууга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү өнөр кечесинин күйөрмандары, урматтуу ырыш кооздору, бүгүн ушундай жаркыраган жакшы күнү биздин кыргыз искусствосунун аксакалдарынын бири, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаев агайыбыздын 80 жылдык мааракесинин башталышы болуп отурат. Адегенде биз жакшы сөздү айтуу үчүн мына ушул куттуу сахнага бүгүнкү өнөр кечесинин ээси Нуркан Турсунбаев агайыбызды чакырып алууга уруксат этиңиздер. Урматтуу Нурканбек агай, мына көрүп атасыз, биздин эл алмустактан өнөрлүүсүн сыйлап, өнөрлүү адамдарга таазим кылып, өнөрлүү адамдарды урматтап келишкен. Сиз өзүңүз дагы өнөрпоздордун бешиги болгон, таланттардын бешиги болгон атактуу Жумгал жергесинде төрөлүп өсүп, Калыга Киевди берген, Мыскал Өмүрканованы берген, Муратбек Рыскуловду берген, залкарлардын баарын турунан учурган үй бүлөдө өзүңүз жарык дүйнөгө келдиңиз. Жогоруда тасмада дагы айтылып кетти. Мырсалы Турсунбаев, Нуркан Турсунбаевдин атасы биздин 20-чы кылымдагы кыргыз искусствосунун көчүн баштаган залкарларыбыздын катарында турган таланттардын бири болгон. Тоо булбулу Токтогулдун таалимин алып, биздин Алымкул, Осмонкул, Калык аталарыбыз менен сапарлаш болгон. Ошолордун катарында кыргыз комуз өнөрүн туу туткан инсан болгон. Ошол кишинин көрөнгөсү мына бүгүнкү кеченин ээси Нурканбек Турсунбаев агайыбызда калган экен. Мырсалы атабыздын ошондой изи менен Нуркан агайыбыз үй бүлөсү менен таланттуу болгондугун азыр эле тасмада көрдүңүздөр. Бир туугандарынын бири сатирик, жазуучу болсо, бири сүрөтчү, бири музыкант, бири атагы чыккан актриса болуп отурат. Мына Таттыбек Турсунбаев эжебиздин азыр эле жаркыраган тасмадагы кадрларын көрүп отуруп, бу киши 37 жашка чыкса дагы кылымдар бою өзүнө түбөлүк урагыс эстелигин куруп кеткен. Ошол түбөлүк эстелигин курууда дагы бүгүнкү кечебиздин ээси Нурканбек Турсунбаевдин өзгөчө бир туугандык камкордугу, өзгөчө атуулдук сапатын айтсак болот. Ушул кезге чейин өзүнүн чыгармачылыгынан дагы бир тууганын чыгармачылыгын жогору коюп, Таттуу эжебиздин талантын даңазалап, Таттуу эжебиздин талантын дүйнөгө таанытып келе жатат. Сиз дагы өтө бактылуу адамсыз. Анткени Муратбек Рыскулов менен бир фильмде тартылдыңыз. Эле Жоро фильмин көрүп кеттик. Сиз залкарлар Бакем Кыдыкеева менен, Даркүл Күйүкова менен, Сабира Күмүшалиева менен, Советбек Жумадылов менен өнөктөш болуп, бир сахнада партнер болуп, дүйнөлүк классикадан тартып, кыргыз драматургтарынын чыгармаларына чейин бир нече образдардын галереясын жараттыңыз. Мына ушул күнгө чейин ушул театрда ошол залкарлардан калган таберик сыяктуу аксакалыбыз болуп иштеп жатасыз. Мына Кудай буйруса 80 жылдык мааракеңизди жалпы элибиз менен мамлекеттик деңгээлде баштап отурабыз. Бүгүн мына махабат темасында кырларыңыздан өзүнчө концерт тартуулап отурасыз. 80 жылдагы өмүрүңүзгө артка кылчайып, арттагы белесиңизди карап отуруп бир отчет берейин деп турасыз. Мына ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизге биздин маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери министрлигинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз агай. Кудай буйруса сиздин эмгегиңиз дагы мамлекет тарабынан жогору бааланып, биздин төрүбүздө маданиятыбыздын аксакалы катары узак отуруп бериңиз. Дагы чыгармачылыгыңыз менен мыкты чыгармаларды жаратыңыз. Сиздин ырларыңыз менен жалпы кыргыз калыптанган элибизде айтып коюшат, ырдан бүткөн эл деп. Арон Брудныйдын да бир айтканы бар экен, кыргыз искусствонун эли деп. Ошо сыяктуу мына сиз ошону далилдейсиз, анткени көкүрөгүңүздөн канчалаган мыкты ондор агылып чыгып отурат. Мына бүгүн элибиз ошол ырларды угат, сиздин талантыңызга таазим кылат. Сиздин мааракеңизди биздин мамлекетибиздин жетекчилери дагы куттуктап атышат. Азыр мен сахнага Кыргыз Республикасынын премьер-министри Марипов Улукбек Асамединовичтин атынан
куттуктоо катын тапшырыш үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы Саралаева Жанна Урматовнаны чакырайын, жана Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси Касманбетов Сүйүнбек Сапарбековичтин куттуктоо катын тапшырыш үчүн президенттин аппаратынын бөлүмүнүн баш катчысы Октябрь Капалбаевди сахнага чакырууга уруксат этиңиздер. Урматтуу бүгүнкү кош майрам катышуучулары, өкмөт башчынын сөзүн сизге жеткирүү жана белегин берүү мен үчүн чоң сыймык. Урматтуу Нурканбек Мурсалиевич, сизди Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана өзүмдүн атымдан Кутман Курак 80 жаш марекеңиз менен чын дилимден куттуктайм. Сиз ушул Кутман Курагыңызга байсалдуу өмүр жолду басып келдиңиз. Элүү сизди өз кесибине чындап берилген, эмгекчил жана бир туугандын кадырын жогору баалаган нарктуу адам катары жакшы билет. Искусствонун кайсы тармагы болбосун, драма жана кино актеру, обончу композитор, чебер аткаруучу, музыканттык өнөрүнөн тышкары колго калем алып, поэзия дүйнөсүнө аралашып, тынымсыз эмгегиңиз менен өсүп келе жаткан муунга үлгү болуп калдыңыз. Театр сахнасында 100дөн ашын, кино серисинде 10дон ашуун мыкты образдарды жараттыңыз. Кыргыз искусствосунун гүлдөп өнүгө баштаган 60-жылдардын башында обончулардын бүтүндөй бир мууну шар аккан суудай күрүштөп келип, эң бир укулуктуу чыгармалары менен эсибизде. Ошол муундун сап башында сиздин татыктуу ордуңуз бар. Улуттук музыкабызга жарым кылымдан ашык кызмат кылып, 6-күнү кечинде Ай баратат, күттүм сени сыяктуу кайталангыс ырларыңыз эл оозунда ырдалып калды. Бүгүнкү күндө 700дөн ашуун обондуу ырлардын авторусуз. Ошондой эле кыргыз музыкасынын тарыхы Германиянын Лейпциг шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк кино фестивалында күмүш көгүчкөн башкы сыйлыкты, Чехословакиянын Прага шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк вокалисттердин сынагында баш байгени жеңген сиздин эмгектериңиз менен толукталганын белгилеп кетүү керек. Кыргыз циркынын пайдалануу түптөөдө да сиздин салымыңыз чоң. Алгачкы цирк программасы болгон Канаттагы комузчулар программасын иштеп чыгып, кыргыз акробаттары арканда илинип туруп, комузда кол ойнотуп чертишкени дүйнө элин таң калтырган. Булар менен бирге легендарлуу актриса Таттыбүбү Турсунбаеванын агасы эле эмес, үй бүлөдөгү алгачкы устаты экениңизди жакшы билебиз. Кыргыз искусствосундагы ай жаркын актрисасы Таттыбүбү Турсунбаеванын тарыхый ордун даңазалоодо сиздин эмгегиңиз зор. Урматтуу Нурканбек Мурсалиевич, сизге жылуу куттуктоолорум менен бекем ден соолук, узун өмүр жана жашооңуз коомчулуктун колдоосуна, жакындарыңыздын аруу сезимдерине, чыныгы адамзат бакытка толуп турушун каалайм. Калкыңыз сүйгөн, кайталангыс чыгармаларды, керемет образдарды дайыма күтөбүз. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов. Урматтуу Нурканбек агайдын күйөрмандары, ыр сүйөрмандары, 2 күндөн бери Борбор калабызда Нурканбек агай ыр ишкуосторуна ыр майрам, дүйнө майрам талкуулап турат. Агайдын талантын, агайдын чыгарган ырларын сүйбөгөн, кадырлабаган, укпаган жан болбосо керек. Мына ушундай жакшы бир шыбагадан бизде кем калбай, Кыргыз Республикасынын президентинин жетекчиси Сүйүнбек Сапарбекович дагы чыгармачылыктан алыс болбогон, чыгармачыл үй бүлөдөн чыккан, өзү дагы кең жерде чыгармачылыктын чоң үлгүсү болгон, дастанды элге айтпаса дагы тар чөрөдө айтып ырдап жүргөн, чыгармачылыкты туу туткан инсандардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан Нурканбек агай, сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлап урматтап, Сүйүнбек Сапарбекович да куттуктоосун жөнөттү эле, мүмкүн болсо окуп коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу Нурканбек Турсунбаев мырза,
Siz 80 жаш маракеңиз менен чын дилимден куттуктайм. Сиз эмгек жолуңузду Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында драмалык актер катары баштап, анын сахнасында эмгектенген 54 жыл аралыгында Кыргыз улуттук классикасынан баштап, дүйнөлүк классикага чейинки каармандардын, 100дөн ашык образдардын эң жогорку деңгээлде аткарып, элдин купулуна толуп алдыңыз. Театрда жана кинодо актердук чеберчилик менен эле чектелип калбастан, ырчы обончу катары 100дөгөн музыкалык чыгармаларды жараттыңыз. Ал ырлар бүгүнкү күндө да эл арасында атактуу ырчы аткаруучулардын, жалпы эле ыр сүйүүчүлөрдүн оозунан түшпөй ырдалып келет. Андан сырткары 30 жылдай республиканын булуң бурчуна гастролдор менен чыгууда эң мыкты уюштургуч экендигиңизди көрсөтүп, учурундагы пландарды ашыгы менен аткарып, театрдын материалдык базасын чыңдоого эбегейсиз салым кошуп келгенсиз. Эл сүйүп угуп көргөн кутмандуу болсун күнүңөр, театр микрофондо, шибеге, көрөгөч, дүйшөмбүдө кечинде, ушундайларда болот. Мыскыл жана тамаша, 6-чы күнү кечинде, бөбөк сенин жомогуң жана башка радио телеберүүлөрдө талыкпай эмгектенип келгенсиз. Элибизге эң алгачкы Абайлап күлгүлө аттуу мыскыл жана тамаша программасынын автору катары таанымалсыз. Сизди кыргыз эли кино актер катары тааныйт. Кыргыздын эң алгачкы түстүү көркөм фильми болгон Жородогу башкы каарман Мусанын ролунан баштап, ушул күнгө чейинки Россиянын, Кыргызстандын, Казакстандын киностудиялары чыгарган фильмдерде башкы каармандардын образдарын эң жогорку деңгээлде жаратып, 300дөн ашык кинофильмдердин дубляж котормолорунда катышып келгенсиз. Басып өткөн 80 жылдык чыгармачылыгыңыз өмүрүңүздө сахнада жана кинодо образ жаратуу, обон жазуу менен чектелип эле тим болбостон, педагог катары дагы жаш таланттарга терең билим берип, өзүңүздүн зор тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, улуу өнөргө тарбиялап келесиз. Сиздин эмгегиңиз коомчулук, мамлекет тарабынан жогору бааланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардак наамына жана башка сыйлыктарга татыдыңыз. Сизди дагы бир жолу 80 жылдык маракеңиз менен куттуктап, бекемден солук, узун өмүр, талыкпаз изденүү, зор чыгармачылык, ийгилик каалайм. Кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө мындан ары дагы зор салымыңызды кошо беришиңизге тилектешмин. Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси Сүйүнбек Сапарбекович Касманбетов. Кол тамгасы. Агай, дагы бир жолу сизди чыгармачылык маракеңиз менен куттуктайм. Урматтуу мекендештер, Нуркан агай, мына сиз карылыкка дагы, касиетке дагы жетип отурасыз. Бүгүнкү дөөлөтүңүз кут болсун деп, биз министрликтин атынан дагы союзду көрсөтүп койгого уруксат этиңиз.